Казакстан, Орусия барганда бизди баары жок кымбаттап кетип атат. Анан 2014-жылы биз туура эмес кадам кылдык Кыргызстан. Ошондо бизди 9 депутаты жаман көрүшкөн. Булар бажы биримдикине каршы экен деп туруп. Биз ошондо айтканбыз, өз сөздөр эмесимде. Биз баары жок реэкспорт менен жашап атсак, Кытайдан, Араб Эмираттан, Түркиядан алып келип турган кайра Россия, Казакстан баары жок дүйнө боюнча сатып атсак, ушул жол жаап койсоңор. Кыргызстан кантип өнүгөт? Бизде завод фабрика жок, Беларусь, Россия, Казакстандай. Мына бажы биримдикке кирдик, биз алардын мыйзамына жашайбыз. Айткандай болуп калды бул жерде. Урлайм, мен да ушуга кошулам да, анткени мен түшүнүп атам, сиз ошол 9 депутаттын бири болгонуңуз экенин азыр билдим. Мен дагы ушу азыр факт жүзүндө биз уже ушу чыкканга, талап кылганга шарт түзүлдү да. Биринчиден Евразиялык экономикалык биримдикте дагы биз бүт минуска кеттик. Ал факт аркылуу билинди. Кечээ мигранттарыбыз ошолор негизги шылтоо болчу бизге. Алар жанчылып атат азыр. Алар жеткен жокпуз максатка. Азыр мына ОДКБны айтсак, ОДКБда деле биз чечпей эле, биздин оюбуз такыр эле эске алынбай эле, бир эле ошол өлкө чечет экен. Кечээ Казак кризисинде билинди ал. Ошондо эки Россия алып барган эки уюм тең, бардыгы биздин кызыкчылыкка иштебейт экен да. Ошондуктан туура жана биздин темир жолду алып барууда ошондой болду. Кечээ Тажик менен былтыр апрелде болгон согушта дагы Тажик тарапта болгондугу ачык эле билинди. Анткени 9-май болду, андан кийин эле ошо экөө парадта жүрүштү. Биз ушунчалык бул жакта кайнап турсак дагы ал мындай нейтралдуу адам катары кичине башкачараак алып жүрсө болот эле өзүнчү. Анан бул Рахмон экөө бир болгондугу мен азыр ачык эле айтам, ушу Путин бул Рахмон деп эле ойлойм да мен. Анткени биз ушул уюмдардан чыкканга кадимкидей факт түрүндө бүт далил пайда болду. Биз ушул далилдерди колдонуп, жанагы эле сиз айткан башка уюмдар менен кошулуп, жолубузду таап кеткенге өзүбүздүн укугубуз бар. Биз ошон үчүн суверендүү өлкөбүз. Суверендүү деген өзүнө өзү кожоюн деген сөз. Анан кайра эле бардык жумурткаларды бирөөгө салып берип эле көз каранды болуп эле отура бербеш керек экен.